Саламатсыздарбы, көркем кептен күйермандары. Залқар жазуучу Түгелбай Сыдықбековтан «Көк асаба» романы улантылып тааныштырылат. Алтын күймө желдей сызып куштай учуп, келгенинен кеткени тымызын. Көчмөндөр жөнүндө Тапкаштын айтканы. Кытай кебез менен мууздайт. Мақал. Аттар желип басып, тогузу өзөннөн чыга беришкенде тоо койунун иңирт каптады. Жылдыздар жымың-жымың. Дүнүйө коңур. Ой тоо коюну салкын, таза. Суу шары алыстап баратат. Бая жолборстун кесири алаксытып, үзүлүп калган баянды кайра баштады эр киши. О чакта биздин тукум көп сыктаган. Ону күн жүргөн жакта таш сарай куруп, жер алдына зындан казган Парсы падышасы канча жолу кыйыр бузду. Онун таш жүрөк колу көп жолу жер көчүрүп биздин конушту каптады. Алар бизди кийиз оронгон, сүт ичкен күчү кем деп кордоду. Уул кул болду, кыз күң болду. Төрттүлүк кыргын тапты. Биздин эр уулдун канчасы Парсынын зынданында сыздады, чириди. Ва, о чакта асыл кызыбыз эр кийимин кийди, эр жарагын алды, жоого барды. Чабыш, кыргын, үңкүрдөн чоң сасык жылаан чыкты. Жин кутурду, журтка алаамат келди. Эр киши тамшанып караңгыда уландарга житире карады. Кимиси каалгыйды, кимиси борпоң чыдамсыз, кимиси бекем тың, кимиси кыйырга жоо келсе. Ага айкырып тайманбай тийүүчүсү барбы? Эр кайтпас кол башчысы болчусу барбы? Же аяк бошотоор киши каракчыларын ээрчитип жүрөмбү? Эр киши жаш жоокерлерди тымызын сыноодо. Ал ушул эмгегим сая кетпесе деп тиленет. Те алды жактагы дүмпүйгөн караан Курандан көзүн албай макалдатты. Малды жер асырайды, элди эр асырайды уландар. Эр кол башчы жокту кол жетим, билги ажоо жокту эл жетим. Эчен алып эл бакты, эчен айрасыз коркок кол башчы колду таштап жоодон качты. Эчен билги ажоо, абоо журт баштады. Эчен айласыз, эссизи, сары алтын, ак күмүшкө алданды. Журтун сыздатты, бузуга жоо, ол жолдо турган дөңгөч. Момун журт корболоор анда. Кыйыр сактаган кошуун эрдигин унута жаздаар анда. Укум-тукум таш казып, жол салып, тигил жоо падышасына кул болоор анда. О, ат жалында төрөлүп, ат жалында чоңойгон уул кыз андай кордукка чыдабады. Ар намыс ууланып кырылат алар. Мен момун журттун кырылышын көргөнчө өз атамдын өлүмүн көрөмүн дебедиби бая? Ууз алып. Андан соң ал өзү журт тезгенин колго алды го. Оа, эл туткасы билги баба. Эр киши алдыртадан көз кыйыгын салды. Уландардын кимиси чаалыгады, кимиси тек улуу сөз кызыгы аларды араң чыдатып келатканын сезди. А ээрди каалгып, кеп укпай турган болду акмактар, деди ичинен өкүнүп. Анан ал алдан эмеге ашыккансыды. Чоң күрөңгө камчы басты. Ва, ат астында эр уул доңузду чаап алмакай эмне? Чоң күрөңдүн деминен берки аттар элире чуркады. Үргүлөгөн барс болуп ээрден түшүп кала жаздап араң түзөлдү. А дегенде чоочуп ээрге түзөлгөн соң өзүнө өзү күлүп ийди. О иттики, ээрден ооп бараткан боз уулду жаш деген чаап келатып, дал ортодон аткый кайра ээрге отургузду. Караңгылык, аттардын бір-бір бышкырыгы, үзөңгү кагышы жана алды жакта дүмпүйгөн караан эми көбөйүп кетти. Дабыштан чоочуп алар туш-тушка дүмүрөңдөп качкандай болду. Чынында эле алар чогуу
жуушаган доңуздар болуучу. Уйкуда жаткан немелер өздөрүнө түз аралай келаткан ат дүбүртүнөн, адам каңыртынан кача жөнөшкөн. Уа, каман, качырбаса ийги, деди эр киши. Жаш дегенин эсине баягы куудуу шап түштү. Шаптын бирде кымыңдап, жымыңдап түлкүнү туураганы, бирде коң коюп жору боло калганы, анан төө экен деп жинге миндим деп айтканы эсине келе калды. Тигил домпулдап дүмүрөңдөгөн доңуздар эми жаш дегенге ошол шап айткан жинге окшой түштү. Жаш деген кытылдап күлүп айтты. Эр аке, карарып качкандар аноодо шап айткан жин тукуму болбосун? О, улан, уктаганыңды ошол жин тукуму азгырды. Сасык канатына кысып, үңкүрүн алып кетер, тың бастырың. Жаш деген кытылдады. Бозуу дал бетерде мен ону калпактай эңип ээрине отургуздум. Барс өзүнүн ээрден оогонун эстеп намыстанып унчукпады. Тың келаткан жолбурс шылдыңды улады. Бозуул менен жанаша элем, эр аке. Чу дегенде бозуулдун аты аңгек аттагандай атырылды. Бозуулдун ийиги төшүнө сайылды. Моюн үзүлүп кетеби деп корктум. Каткырык күлкү теребелди жаңырткан кобур абыр-дабыр далайга басылган жок. Акмактар. Уйкулары умачтай ачылды. Көр азабы өлүмдө, жол азабы неде? Көзүңөргө көрсөтөйүн, жамандар, деди да эр киши улуу сөздү улады. Тек аңга дөңгө карабай, аңыра чаап күч кешенген кол башы. Онду саяр, жүздү саяр, миңге чабар. Жоонун амалкөй кишиси, ону күчү жетпесе, акылы менен алады. Тек эр кол башы алып болсо дагы, ол жалаң кабат. Онун чыйрак кабаты калайык деми, калайык колдогон алып журт ээси. Ооз алып өз журтуна ошондой кош кабат кол башчы болду. Парсы падышасынын созгон колун ооз алып кайра какты. Ал өз кезинде обу жок айбат. Дүйнөнүн төрт бурчуна күрсү соккон чөлдө, төө мингенде, жерде пил мингенде, ысыкта жылаңаш жүргөндө, чоң көл артында темир ийгенде, бу ааламдагы эчен күчтүү, эчен өнөрлүү журттун кыйырын сындырып, журтун кулдаган парсы падышасы, босогого сайып, кийиз жайган чоң өнөрү, мал баккан бул журттун казанын кыйратам, гүлүн сапырам, уул кызын кул көңетем деп чамынды. Чамынганда не? Ооз алыптын калканына кылычын сындырды. Уул, ал энеден төрөлгөндө тизгин кармап ат жалын тарта түшпөдү. Кыйыр баккан жоокермин, мал баккан малчымын, журт баккан сакчымын деп төрөлгөн уул. Узун чачы кыр көрүм, кылыгы кызыгы күч, кыз бала ошол капсалан күндө уулдан кем калбады. Уул кол башчы жоого жеке жанчар чоюн баш көтөрүп чапканда, кыз кол башчы жебеден өткүр амал айласын жумшады. Жаа тартышта эрден ашты, айла амал тапканы билгиден өттү. Байыртадан чабышта уул күчтөн тайып баратканда, ага такат берип, кыз жоокер аттанчу салт ошо журтту каралуу кылды. Өнөрлүү жоону ооз алыптын жоокер колу кыйратты. Күн батышта урум менен пурум, оң жакта парсы менен ында, түпүткө чыгаар жакта табгачка ооз алыптын эрдиги күчү, билгилиги угулду. Ага даап, анын журтун чаап алам деп баштагыдай кол аттануусу азайды. 40 жылдай ооз алып журтту бүлүнбөдү. Кыйыры кеңиди, канаты жайылды. Күчтүү сүнгөн табгачканы эчен жолу кол атказды. Ооз алып анын колун тосту, жолун бөгөдү. Анан өзү чабуулга өттү. Жоого куюндай тийди. Ооз алып табгач сепилин узартты, сепилине катылды. Ооз алыптын жоокер колу борошодой куюндады. Күн чыгыштын чоң көлүнө жетти. Андан кайра төгүлдү. Андан кайра себилди. Жоо жеринде бороон болуп улуду.
Ууз Алптын эрдигине таңданган барс эр кишиге ыктай бастырды. Жаш деген жолборс, буйлаш, агуул, бозу уулдардын эч кимиси үн чыгарбады. «Уа, эраке, анан эмне болду?» дегендей алар шайдоот келатышат. «Дагы 5 кыш, 5 жаз тынч өттү», деди эр киши жай сүйлөп. 45 жылдан кийин Тапкачтын 40 түмөнү кыйырга келди. Ууз Алп 32 түмөн кол баштап беттеди. Акмактар. Мен анда ол чабышта болгон жокмун. Ал бизден эң көп жыл мурда болуп өткөн Алп майданы. Уламыштан уккан сөз, билгилерден билген сөз. Өз кезинде ташка, жибекке, агачка, кийизге тамга болуп басылган дейди. Ал тамганын бизге жеткени дагы аз. Муну чечен чегип айтур, билги билип айтур, ырчы ырдабай тур. Бири кошуп, бири эптеп койгону болор. Жолду чаң басар, ташты эңилчек каптар. Көбү төгүн, көбү чын, көсөлдөрдүн көөнү үчүн, деп күпүлдөгөн ырчынын тилин кесээр эдим. Бизге бул кепти эр бабанын арбагы айттырды. Жалганы жок, чыны көп, жамыгы аз болгон кеп. Бу бизге бабадан калган улуу сөз деп мен айтырмын. Ошо мындан 100 жыл мурда болгонда ал чабыш азыр менин көзүмө көрүнүп тур. Ана ак боозун минген Ууз Алп 32 түмөндү илек-илек кылып, Жанчар Саярды оңго, Чоюнбаш Чабарды солго айкырып чабуул коёрду алга коюп, өзү 32 түмөндү баштады. Баарынын алдында жаа тартып жазбай жебе учураар мергендер, ыргыткан калпак жерге түшкүчө 7ден жебе мадачуулар. Доолбас түпүлдөдү, Сурнай, Жезнай бапылдады. Алдыда жалындай жээрде минген жебечилер зымырыктын канатындай жайылып, кум чөлдүн мейкинин жалын кылды. О, эзелки эски журт Тапкач колу сан. Ал алдыда жардай түрөлөт. Жөө аскерлери ортодо, жаа тартаарлары ошолор. Алар жебе жаадырганда өтүрүк эмес, эки орто жебеден көрүнбөй калар. Алыстан жоокерди мээлер, жакындаганда аттарын мээлер. Атсыз жоокер канаты сынган куш Тапкачтын дал ушул амалын эске тутту. Ууз баба өз жаачыларын алдыга салганы да ушул. Алар канаттай жайылып, жебе жерден озунуп Тапкач колуна ано жебе узатты. Ано эми биздин жаачылар учурган жебеден күн көрүнбөдү. Эки орто жакындап жоо аттары мээлей турган болгондо, ано жаачылар жалп бурулду. Ал качкан эмес, амалдап атканы. Артка кылчая карап, жаа тартыш укмуш. Ар бири жол бошоду. Атайы кезек күткөн күрсүчөндөр, найзачандар айкырык салды. Үйөрдөй ташыды, Жанчар сайылып, Чоюнбаштар төбөдө ойноду. Жанагы ойт берип жол бошоткон жаачылар эми куюндай уюлгутуп бөйрөктөн тийди. Олордун жүрүшү, ителгинин учушу, жоо колунун жаачандары чукулдан алсыз. Ал эми Ууз Алптын түмөндөрү селдей жапырады. Чабыш, түмөн кол эки тараптан аралашканда, кум чөл жазыгы быкып кайнап кетти. Буга дейре киши уулу, угуп көрбөгөн укмуш кыргын чабыш, укмуш аламат. Ууз Алп 5 жолу ат которду. Өлгөн жоокердин атын аты жүрбөй калган жоокер минди. Чөлдөгөн жоокер ат үстүнөн суусун жутту. Суусуну ада болгондо ат терин жалады. Уйкусу келген жоокер өз башын өзү муштады. Жоого беттешкенде эки үзөңгүнү тең тепти. Жалтанбай жоо бетине тике карады. Чоюнбашты бийик көтөрүп таамай сермеди. Жоо чаптырып, алы куруп өлгөнү, жер кабышкан жок, ыйык көккө карап чалкасынан сулады. Өлгөн ээсин аттар четке карай ала качты. Алага чалбаган ат сулаган ээсин айланып, жер чапчылап окуранды. Жебе жеген аттар кош аяктап тура калып азынады. Асмандан тилек сурагандай азынаш.
О, чабыш, қалқан қағышты, қабышты, чойын баш қағышты, туылға қабышты. Баш жарылды, жарылған башты қанжыға менен чырмап таңып, қайра чабышқа кіргендер илікте қатарда. Ал жүректің қан кеткіче чабышты салды. Саадақта жебе ада қолды қанжар сынды. Ошондо дагы ооз алып ат которду. Onun жоокерлери алыптын жолун жолдоду. 7 күн 7 түн жоокер чырым этпеди. Алып минген ат ырп от чалбады. Ат арыш созуп баратып үргүлөдү. О, бул не деген ат кайраты? Ат эрки, ат күчү. Кылыч көтөрүп баратып үргүлөдү. О, бул не деген кайраты? Күчү, эрки. Киши, ал жоокер жаны бар жылкы тукумай. Ону ыйыгасман кишиге канат этип берген беле теңир. Үстүндө айкырып киши жүргөндө атынын алсыз болуп калганын чабышта көрө элекмин. Алып аты, алыпка канат тулпарды жоого берүү, кыйырды жоодон коргобой коюу. Ооз алыпты алып кылган анын канаттуу ак бозу деген кеп бар. 7-нчи күнү от чалып тыныккан ошо ак бозун кайра мингенде ооз алыпка миң балбанын күчү кирдибейин. Улап айткан бабанын улуу сөзү ушундай дейт. Ооз алып жоого айкырып кирди дейт. Үйүрдү дейт. Ансыз дагы 40 түмөн кол менен келген тапкачтын башкы кол башчысы чабыштан тайсалдап турганда кум чөл каптаган бозадыр мейкиндин үстүндө буга дейре адам угуп көрбөгөн бороон көтөрүлдү. Ана көп куюн көк менен жерди тараптады. Чаң арасында чабышкан жоокер тозокто жан талашкан элистей укмуштады. Майда кум зуулдап ушту. Калкан зоот, бакана тон, чөпкут, тоңго кум тийгенде дыбыр доошко кулак тунду. Бет колго кум тийгенде миң сан темени сайылгандай бет кол тызылдады. Кай кездерде зуу эткен кум жоокерди чоочутту. Ат кулагы кумга ширелди. Тозоңдон көрүнбөй калып жатты. Бороон тыйылбады, көө этти. Улам күч алды. Улам улуду бороон. Аттардын жал куйругу ыс-быз ышкырды. Эрлердин көздөрүнөн жаш тыйылбады. Кыш чилдесинде темир аязды тоотпос кол бут силейди. Аалам аңтарылып, дүнүйө тереңдеп, жер бети үбүлүп бараткандай сезилди. Эки тарап бирдей коркуп кетишти. Бу асман каары, бу теңир каары. Ошондон кийин чабыш ада болду. Самсыган кол өз жагына бөлүндү. Өлгөндөрдүн эсеби алынбады. Калгандардын алы куруду. Куштай учуп желдей сызып келген кеткени билинбес, ооз алыптын колу чаалыкты. Тапкачтын 40 түмөнү кайышып, кум чөлдө көбө кыргын тапты. Азын асман жалгады. Улуу бороон улуп, ызылдап эрди ат үстүнөн учурду. Тириктер эптеп кутулду. Чабылдык деп тапкач сыктап кетти. 32 түмөнү көп бөксүргөн ооз алып, жоону майтардым деп кубанып кайтты. Тирик калганы айгай салды. Ат ойноттум, кылычкыны тул калбады. Бөрө койго чапкандай жоого тийдим. Өлөр баатыр жалбарды. Жоокерлер ырдап кайтышты, эл тойлоду. Ошондон кийин тапкачтын мизи кайтты. Асылын аябады. Алтынын тартуулады. Элчилигин айтты, арадан жылдар өттү. Акыры ушул көп уруу көчмөн журт айттырбай, каптаар сел экенин билген соң, тапкачтын падышасы билгилерине, кол башчыларына кеңеш салды. Ол кезде тапкач падышасы алтын чапан Люген эски доордун 200 жылдарында өткөн Кытай императору болчу. Аны биздин журт кээде узун сакал падыша деп коючу. Ол тапкач падыша көп чабыштан казынасын бөксөрттү. Кошоондары ыргылжың, жоокерлери жалакай болду. Ону акылы тербеп баамдаган узун сакал Люген ооз алыпты күч менен тизе бүктүрө албасына көзү жетти. Моде
Оозхан, аны Кытайлар Моде Шаню деп атаган. Атасын өлтүрдү. Жоортул баштап күч менен коркунуч салды. Ал жапайы хан, күн чапчыган арыстан. Ал жолуу сөз ишитпес. Кызым Люй Хэо, айымды кагыйдым. Акылдуу кызым ханыша болор. Ханышадан төрөлгөн жээн кан атасынын тагына минер. Өз каным жээн балам бизге тага атасына кылыч суурубас. Куштай учуп желдей сызган ал калк бизге багынып, баш ийип калганын сезбес. Биз аларды сары жазыктын кумун элегендей элеп, күл ботого семен эң майда тозгоку жууругандай жууруп, өз населибизге кошуп салабыз. Люхин падышанын жанында эң акылман абосу беги, эң баатыр кол башчысы отурушту. Алар көздөрүн кылыйтып, сыйда сакалдардын төшүнө тийгизип, падышасына таазим этти. Асман уулу жакшы айтты, асман уулу чын айтты, асман уулу туура айтты. Падыша аларды кубаттап, улуу кызын даңктап койду. Падыша кызы жоону тууган кылар. Улуу кызым Люйхеу чабуул салып, тынчыбызды алып турган Алп хандын ханышасы болсун. Падышанын акылчылары жүгүнүштү. Люйхеу ханыша жапай Алптын бир сырын тартып турур. Агач катуусун курт жыгат. О падыша кызы, күң эмес да, жапайы ханга бербейм. Зордуктап жиберсеңер, ууртап өлөм деп кыз каяш айтты. Узун сакал падыша улуу кызын зордоп узатпады. Онун ордуна падыша сарайында иштеген чоң абосунун кызын узатты. Сары алтын, ак күмүш, жумшак жибек, ак күрүч, ачуу шарап, ар кыйла шекер, шербет, ширин аш тамакты белектеп, ар жылына Ууз бабага тапкач падышасы узатып турду. Эки арада элчи жүрүп калды. Узун сакал, алтын тон тапкач падышасынын бул айласы Ууз бабаны бир аз жуушутту. Арыстан колго үйүр алса алар, ал башына нокто каттырбайды уландар. Узун сакал Люхин амалы алып Ууз бабаны капканга чаап сала алган жок. Ырас тапкач Уузду тууган дешти. Ууз Алптагы тууганмын деди. Ошентсе дагы тапкач падышанын амалы Ууз бабанын оюн бөлдү. Кыш өтсө жазда, күн батса түндө тапкач кыйырды басар. Ал амалданар. Ууру желдей тымызын келер. Ууру сойлогон жылаан ачуу чагар. Мен ага чактырбайм деген Ууз баба аттан токум алдырбады. Жоокерди түшүк токтотпады. Падыша сарайынан тартууга келген тапкач кызы Ууз Алпка айым болду. Өзү аңдууда жүрдү. Ошентти. Ууз баба сак. Көк кылычты ташка жанытты. Жоокер аттарын коңурчакка семиртти. Жоокерге бадана тон, күпө тон тиктерди. Маал тапкач кыйырын түрүп, бөрү кой үркүткөндөй калың тапкачты бийик сепилине камап, ол жого кошууну марытты. Эсил Ууз баба. Ол барда ушу журттун кыйыры суюктан үйөр алгыс, катуудан как өткүс бегенди го теңирим. Эр киши бир саамдай үндөбөдү. Чоң күрөң бөртө желүүдө. Жашыл көйнөк жаз саргыл чачык тагынып, тоону көздөй бараткан кез. Көгөн тоо таяп калыптыр. Баятан аттардын нымданган моюн башына конуп, соро берип тынчын алды. Азыр чоң күрөң чыдабай, көгөн жабышкан кулагын силкти. Мадалып, кан шинип калган көгөн козголбоду. Эр киши камчы жазып көгөндү түшүрдү. Күрөң жүндүн арасынан кан сызылды. Ал тек чычкан көзүндөй торсоюп кургай түштү. Күн аптаптуу, эртең жаан жаагыдай эди, деди эр киши оюнда. Барс чыдамсызданды. Сөздү угаң, эр аке, анан соң эмне болоду? Уул, анан соң не болсун? Суурган кылыч кынга сыйбас. Кылыч кында катылса,
жууң жайнайды. Ооз алып жоосун жаңгактай чакты. Жаңгак тек чагылбас, ал тиш сындырар. Кагыш чабыш ада болбоду. Кылыч кындан чыкты, кызыл акты. Ат туягы эзди, жер онтоду. Андан соң албан чабыш өттү. Ооз алыптын кошууну артты. Асабасы жыгылбады. Анын арасында Табгаштын узун сакал, алтын чапан Билге падышасы шумкар болду. Билге падыша көз өтсө, анын арты чуу. Бир колбашчыдан артыкмын дээр. Бир билгеден эстүүмүн дээр. Бир чеченден чеченсинер. Алар бакталашты. Бакталашкан кишиң тарып талашкан жоорудай. Бирин бири жиктейди, бирин бири тытады. Алтын так кирдер, ак сарай бозорор. Калың эл муңканар. Узун сакал, алтын чапан Билге падышасы шумкар болуп учкан соң Табгач ошондой болду. Хан хатыны, ханышаны эрдемсинген колбашчы тоотподу. Амал ашынса өзүнөн чыккан колбашчы көп колун баштап келип, эми Ооз алыпка кошулду. Ал өз жеринде Жан деген аймактын ханы, Лу Гуань деген хан. Аны биздин журт Мажик дешчү. Ошол Мажик көп колун баштап Ооз алыпка келгенде Табгаштын катын падышасы, бийик катын Гао Хуэ ханыша. Бир чети чыккынчыга кыжырланды. Бир чети өз эрдени бөксүрүп жатканга коркту. Ошол тушта Ооз алыптын көк асабасы көкөлөп турган чак. Ва уландар, эсирик кесири бирден чыгаар да, деди эмнегедир эр киши күрсүнүп алды дагы сөзүн улады. Ошо кут жаап, кешик ташып турганда Табгаштын падышасы бийик катынга Ооз алып кесирлүү кат жазды. Эр киши кесирдүү кат деп атаган катты Ооз алып Кытайдын падышасы бийик катынга эски эранын Тоордун 1992 жылында жиберген. Ва уландар, ону эстеген сайын Ооз бабага не дээримди билбей кетемин. Арбагы тирүү Билге алып неликтен аланча тийишти экен. Жолборс эр кишинин оозуна аңырая карады. Ооз баба эмне жазды ошондо эр аке? Ва, не жазсын баба? Ал чакта Ооз алып толуп турган. Ол өзүн да Табгач падышасы бийик катынды дагы келекелеген. Алжыган чылгый териден ылжыраган хан, менден деп билиң, мен сазда төрөлгөм. Уй жылкынын арасында тезек жазданып, тердик төшөнүп өстүм. Асман уулун жектедим. Алда нече жолу сары жазыкта ат ойноттум. Азыр ушул мага окшоп алжып ыдырап турган бийик катын падыша жаздыктан тактыда зарыгар. Эки падыша экөө тең, көңүл ачары жок, аябай зеригип тур. Өзүмдө барды, өзүмдө жокко алмашмака. Мен чылгый падыша бийик катын сени каалаймын деген кат. Табгач падышасы бийик катындын ачуусу кайнады. Ошол замат өзүнүн або бектерин сарайга чакыртты. Кат алып барган Ооз баба элчисинин башын алдырып, ал биздин журтка жоортул баштаарын айтты. Ошондо эрдемсинген Пен И деген бир колбашчы падышадан өтүндү. Мага он түмөн кошуун бериң, мен модени чабам деди. Шунду дагы бир белгиси Гибу мындай деди. Бийик падышам, 100 000 аскери менен Пен И эмне кылар? Өткөндө 320 000 аскер менен чабуул койдук. Ошондо ал көп кошуунду баштаган Пен И эмне кылалды? Эт жеп кымыз жуткан жапайылардын сөөгү чулуу, булчуңу катуу. Алар бөрү тукуму койго тийгендей биздин колдар алады. Алдыга келгенден алар кардын жарды, канын жутту. Алар күчтөн таярда кайра күч алды. Аш тамакты чөпкө чыктап жеп, чил майда өскөн биздин кол 7 күнчөлүк ачкачылыкка чыдабады. Өз боюн алып кача албай көбү кум чөлдө сандалды.
Тизгин жей албады, саадак тарта албады, качты, кырылды. Нар татаарга тамак жок, 7 күн 7 түн ач калдык, жаа тартаарга дарман жок, кум чөлүндө сандалдык деп ырдаганбыз анда. Ону тез унутсак, ансыз дагы алдан тайып турган өлкө ого бетер алсызданаар. Коркунуч бар. Тиги куштай учуп желдей сызып, жырткычтай айыгышкан көчмөн журтту күч менен көндүрө албайбыз. Алардын жылуу кебине кубанбайлы, алардын катуу кебине кейбейли, алардын жан башына кебес төшөйлү, башына жибек жаздайлы. Алдына жан жыргатаар шарап коюп, жүрөгүн билгизбей, уурулар дармек менен эмдейли. Ошондо Табгач падыша бийик катын билгиси айткан бул акылды эшитти. Бидикчисине өзү айтып кат жаздырды. Үбүлүп араң турган ордону Шания унутпаппыз. Эске тутуп кат жиберипсиз. Үбүлгөн ордо жаны чыкканча коркту. Өлөр күнүн эстеп жиберди. Ал күчтөн ажырады, чаштары жыдып, диштери шалдырап түшүп жатыр. Аяк шилтеп баса албас. Шания жаздым көрбөң, жаманатты болбоң, үбүлгөн курган ордого. Арка бел болуң, көз салың, сага падышалык 2 алтын күймө, 4 күн атын, чылык жерди аргымак, ыйык жана баалуу саналган күн атын тартуулаймын. Маркум Асман уулу сага ордодогу кызматкерлеринин кызын кыйды. Азыр мен Асман уулунун жатындашы Ару Лайфуну, жанындагы нөөкөрлөрү, сага кызмат өтөөр кулдары, эң көп Себи энчиси менен узатам. Өтмө катар тууганмын. Катты берди. Көп асыл белек тартуулады. Уузхан элчисин алар чоң сыйлап кайра узатты. Амалдуу бийик катын ушундай билинбес уу тилин салды. Канча ишенбейин десе дагы, Ууз баба ак көңүл да. Ал аруу кызга жибектей жумшак сөзгө алданганын сезбеди. Табгаштын бийик падышасы мага тизе бүктү, айласы түгөндү деп ойлоду. Жууртулду токтотту, тууган сынды. Бийик катынга кайра элчи жиберип кат узатты. Тууган болду, ыраазычылыгын айттырды. Ал уулана баштаганын сезбеди. Көк касабасын ордонун түндүгүнөн чыгарды. Чоң той айттырды. Кынга сыйбас көк кылыч кынында Табгач падышасын тизе бүктүрдү деди. Уузхан колу ырдады. Азылуунун долусу бөрү менен энчектеш. Жайпап кетсе агын суу, биз болобуз. Жоо өтпөс, эр киши алда кимге кыжырлангандай чоң күрөңдү моюнга чапты. Долу суу, долу суу. Бир ук, бир өзөндө ташкындап, сен долу суу эбиң. Айлакер душман амалдап сени тарам-тарам өстөңгө, арка, андан шакапка, майдаларга бөлүп кетти го. Сен долу суу курбака ойногон чалчык болдуң ошондо. Жаштыгин намыстана кетти. Эраке, Ууз баба чалчык беди? Уул, деди эр киши көңгүрөнө. Ууз баба алптын алпеңди го. Сынбас көк, өлбөс алп кайда? Уузхан барында кыйыр бек турду. Биз ону чалчык кылып кечебиз деген кара жоо акыры тилегине жетти го теңир. Кулаң кудукка түшсө, курбака айгыр да. Эр киши дагы үндөбөй бастырды. Барс менен жолбурс жарыша сурашты. Айтың эраке, не муң болду? Муң деди эр киши. Ол жолу Табгаш чындап бүгүлдү. Жоокер сырын сезген эр аты камчы салдырбады. Элпек басып тездей жүрдү. Кана сен качырар жооң. Качырың, жетем. Кана сени качырган жооң. Качырың, куткарам дегендей. Чоң күрөң тың, карылуу тынч. Эр кишини термелтип келатат. Уландардын уйкудан калганына 2 күн 2 түн болду. Эр киши өзү дагы бир аз талыкшып, уйкуга карамыгып, каалгы энбеген. Каалгымак кайда? Төөнү сел алса, эчкини асмандан көр дегендей. Эр кишинин көзү жумулса, араң келаткан уландар, суукка тоңгон
сағызғандай аттан топ-топ түшкүдөй. Чунактар, мен силерди эми дагы 5 күн 5 түн уктатпаймын. 2-3 түн оор. Андан өтсө жоокер өзү көк болор. Киши көк болсо бет алганын кесээр. Чыдаң, ер болом деген улан. Ол жолу тапкач чындап бүгүлдү, деди эр киши тездете бастырып. Бийик катын жолу айтканын өтөдү. Аруу Лайфу кызды көп күн кулу, көп себе пелеги менен камдады. Элчиден элчи эки арада тил ташыды. Кышында кылычтап, кан тамызып, кар кечпейлик деди. Жазында ат тердетип, суу кечпейлик деди. Биздин кол менен сенин колуң жуулашып чабышканда жеке киши эмес, уядагы балапан туяка жанчылады. Чердеги чаарчык тепсиледи. Ыйык көк буурул жер ортосу жин шайтан сапырган чаңга толду. Туяк сапырган тозоң асманга көтөрүлдү. Чөлдүн кум топурагы киши канына жуулду. Андан биз пайда таппадык. Ат менен жоокердин тарпын жорутты. Желди жаман жыт сасытты. Чабышкан биз сыздадык. Сен жуулашпаң. Мен кылыч мезин жерге караттым. Сага жоо эмесмин, тууганмын, деди Табгач падыша. Элчини узатты. Көк ташка болот кайрап, тулпар таптап, эми эрөөлгө кол атказганы турган ооз алып, чабышпай кулду курган падышанын жумшак сөзүнө кылыч көтөргөн жок. Кечээ ат жалынан кан агызып, кырчылдашкан жоо эл бүгүн дагы куда сөөк. Түмөн кол жүрүп, ажал түрүлгөн жолго эми жибек төшөлдү. Күмүш чөгөрүлүп, дөңгөлөгү алтынга бууланган окмуштай кооз күймө араба күндөн түшкөн жумуртка сыяктанып, падыша сарайынын алтын капкасынан камгактай жеңил термелип чыкты. Тамандарына жибекке бичилген, өздөрү чыл күн түстүү жибек оронгон эркектер алтын күймөлөрдү узатышты. Алар салмак сезбейт, тек жибек жолдо бөйпөң, кебең секирген сейт, бийлеген сейт, кооз дөңгөлөктөрдөн кылт кыймыл байкалбайт. Тек сүйрү тарткан алтын жумуртка тек каакымдын сары гүлүндөй жеңил деп сызып келаткандай. Жан-жанында дал өзүнүн кем эмес аруу, таза нөөкөрлөрү бар Лайфу күймө ичинде кыңылдайт. Кылыч мизи ала башын кесет, акылман сөзү падыша жүрөгүн эзет. Лайфунун жан-жанындагы нөөкөрлөрү ырдайт. Бороон чыкты, сары коюн чөлдөн ушту. Аты арык, өзү алсыз, алып колбашчы, боюкту. Муңдуу кыздар үн алышат. Канатыма кубат берген Будда, илек-илекпиз, сары коюн биз дая, илек-илекпиз. Жазда салкын, кышта жылуу падыша сарайын калтыруу, ысыкта чөмүлчү көлдү. Зериккенде көлөкөсүндө сейилдээр гүл зарбагын калтыруу, көңүл ачаар, эчен албан күү, муң кантаар, оюн зоокту калтыруу, те байыркыдан уламыш жому кайтаар чоң энени, улуу акылман Конфуций мөлтүр тамчыдай мээге тамызган чечендикти калтыруу, көз ачканда оюнда, сейилде, той тамашада, бичиг окулган ыйык жайда бирге болушкан курбу курдаштарды, бийчи, ырчы, саймачы, уз кыздарды калтыруу, азыр күймөдө муңканып келаткан Лайфунун, анын жанындагы нөөкөр кыздардын каалоосундагы иш эмес болчу. Падыша тукумун жеке уулдаңа салабайт. Кыз бала, андан туулган жээн падыша тукумунун эң сөөлөттүүсү, билдөөсү. Эмесе билги Лю Киндин жатындаш карындашы Лайфу династиянын сымбас түркөгө сыяктуу сарайда көзгө басаардын бири болчу. Арине бийлик турган кезде күнүлүк тыйылбайт. Тактыга ээлик тукумдан эже сиңдини, ага инини жектөө,
биринен бири ата тактысын кызгануу, талашуу Чин династиясын улантуучулардын дилин уялаган. Күч менен бирин-бири басынталбай турганда алардын амалдуусу жеңет. Амалдуусу күчтүүсүн өлтүрөт. Өлтүргөнүн журтка билгизбейт. Өлүктүн атын сатып, өз ишин иштейт. Качан өзү ал арбак аркылуу максатын ишке ашырып, өзү күчтүү болуп алып, анан мурасчыны өлдү деп жарыялайт. Анан ал өзү бирден бир алтын такты ээлөөчү болуп, жалпы журт бийик такты талап кылды, ыйык асман буйрду деген сөздү колдонот. Мурасчы күчтүү, айткандай ишке ашып турган кезде мунун арам ою сыртка чыкпайт. Ушуга тагдырлаш Лайфу азыр өзү ууз канга тартууга келатканына муңаят, сыздайт. Ошентсе дагы ал өз тагдырына макул. Ал ууз ханга эрке катын болуп келатышы бир чети аргасыздан тартууга келаткан жагдайда эмес. Баягы долу суунун жолуна туура туруп, аны тарам-тарам өстөнгө бөлүп салуучу тоскоол өзү экенин билет. Эмесе байыркы чин журтун түптүү бийик көтөрчү бийик тактыны дал ошол баш бербес жапайы, бирок тажаалдай тайманбас ууз хандын ээн жеринде жапайы журтунда династияны улантуу. Эзелтеден душман журтту тууган кылуу бул эң бийик сыймык. Ал сыймыкты жүзүгө ашыруу ак жүзү күн көрө элек. Жибек ичинде чоңойгон өзү да ошол жибектен бетер үлдүрөк канайым кызга тапшырылды. Дал ушул уядан уча элек ак күп балапан түмөн кол баштап келип, тилегине жетпей кыргын тапкан падыша кошууну иштей албаган ишти тымызын өтөйт. Ууздун алып жүрөгүн назик муюштурат. Кечээ баш кесишкен кол башчылар бүгүн туугандашат. Ууздун акылман айымы Табгач кызы Лайфу эми журт энеси Билги катын аталат. Бул алыскы жеңишти көздөгөн укмуштай амал, ат жалында өмүр өткөрүп, баарын ачка салган момун журттун башына кандай күн түшөрүн анда эч ким алдын ала баамдабаган. Табгаштар Лайфу кызын бөрүлөрдүн Лайфу ханышасы дешти. Бөрүлөр аны Жолапа дешти. Ууз алыпка айым болуп келген Лайфу Жолапа сонун күймөсүндө жол бою муң созду. Канатыма кубат бергин Будда, илек-илекпиз, илек-илекпиз. Сары коюн биз дая, илек-илекпиз, илек-илекпиз. Эр киши баяндын кайгылуу жерин айтаарда, аңуу муздуу, кардуу чокуларга күн нуру чачырады. Асманды ала булут ат жабуулап, опсуз өрт чыккандай чыгыш тарап кызарды. Туш-туш жак кан чачырагандай болуп түштү. Анан түнөргөн алыскы туу артынан күн кулактанып чыкты. Асман анча ачык болбогондуктан күн көзү уялыңкы. Тек булут катмарында кочкулданып, эң опсуз тегерек чара сымак болуп көрүндү. Көздү уялтпады. Бардык табын, ысыгын кең ааламдагы созулган булуттарга, асман бетине, жер суу бетине сээп жибергендей, күн өзү өчүп бараткандай, аттардын көкүл жалы кулагы кызаргандай болуп көрүндү. Эр киши эки алаканын бирдей төшүнө коюп, башын төмөн салып күнгө салам берди. Амансыңбы, ыйык күн? Малга тынч жайыт, эл журтка бейпилдик бериң күн. Уйкудан, тынчтыктан калган уулдар эр кишини ээрчип күнгө учурашты. Баарынын тең көздөрү кызыл, жүздөрү кубакай тартып чарчап турушту. Уйкуну шайтанга бериң күн деди. Эр киши эң кичипейилдик менен күчтүү, акылды кишиге бериң күн деди. Ооздук шылдырады, аттар от чалышты. Кээси бой түзөп, жылкы жышаанасын иштеди. Мейли ат дем алсын, от кайсасын деди эр киши. Күн кулактанат, бороон согоор, жаан чачын болоор. Күз мойну кыскабы, тоо жактан кар жыттанды. Мал башка көз болушсак,
Кыйырдан кабар албадык. Анан алдан эни эстей салган кишиче чоочуп, атын моюнга чапты. Уктабаса эр башы чоюн, тынбай жортсо ат туягы болот. Куш качырган кишиче эр киши таскак соктурду. Кең далысы далдая, чоң денеси күрсүйө тартып, өзү ээрде түз отурат. Чоюн баштын кайыш бүлдүргүсү билекте. Шапала коюшка оңтойлуу жаа аттан ар жагында, ээр кашында илинүү. Илбирстин териси менен тышталган саадак камчыланаар жакта. Негизинде жоокер саадакты оң канжыгага дыкан байланат. Эр кишинин салты жааны саадакты жанаша алып жүрүү. Ат арыштап чуркаса дагы, аңдан дөңдөн секирсе да, ыргып кетпес кылып жааны саадак боону эр кашына чып кыстырган жез чампасы бар. Айтор жаа менен саадагы кол алдында белен. Өз жоокерлерин дагы ошого үйрөткөн. Ээдегиче экиден жебең учпаса, жоо сага бута болуп бербейди. Ийменчээктик кыз келиндерге жарашаар. Күймөнчөктүк эрдин колун байлайды. Шап курал алганда шак огуң тийсин. Шамдагайлык эр күчүн экесе кылды. Баягы куудул шап шамдагайлыгынан азыр түлкү болуп туруп, кайра жоро. Жанында туруп биз ону тааныбай калабыз. Ол Теңир берген шык. Жоокерге дагы шамдагайлыкты Теңир берген. Ыкшуу жоокер, ычынма, уйкучу жоокер, уттурма, коркок жоокер, кор болмо, коркуп жүрүп колго түшөт. Кол буту маталып кулдукка кетээр. Эр кишиге жоо колунда кул болуудан өткөн курдук барбы? Ар дайым ушул кепти жоокерлердин кулагына куйган эр киши буларды ийлейин. Көп ийлеген мойнок сууда эзилбейди, күнгө катпайды. Көп бышыккан жоокер чыдамдуу дечи эр киши күн чекеге көтөрүлгөнчө чоң күрөңдүн таскагын урдурду. Өрткө ашыккан кишиче шуулдап жүрүп отурду. Уйку сураган немелер ээрде эзилсин, уйкулары качсын. Бир нече жолу туяк астынан коен качты. Түлкү көрүндү. Орто арадагы ачыкта ордо тепкен кара курлар жүрдү. Бир-эки жолу жолду туура кесип, каркаң арыш таштап буг өттү. Алардын эч бирине эр киши көңүл бөлбөдү. Тек көрбөгөн киши болуп тизгин какты. Бирде сейрек бадалды, топ-топ кайыңды карагайды аралап, бирде шар сууну кечип, адырга апай бетти этектеген жалгыз аяк кой жолго салып, бирде эч жолсуз шиберди жойкундап кете берди. Ал ошентип ашыга алдыда бараткан менен, анын бар ою, дили, кулагы артта келаткан жаш жоокерлерде эле. Аренага карап бараткан кишинин көзү арттагыларды көрбөйт, бирок ал өзүнүн сергектиги, сезгиштиги менен аларды көргөндөй болот. Бул ар бир кишинин сапаты эмес. Чабышта, эрөөлдө көп жүрүп, аябай сак болуп көнгөн, чабышта көп болуп дасыккан жоокер гана ушинтип сезет. Антпесе жоокер өз бет алдындагы жоо менен алек кезде аны арттан келген жоо торойто чабат. Арткы жоосун сезе билген жоокер анын кантип келатканын, ал өзүнө канча калганын карабай көрөт. Азыр эр киши арт жакта келаткан жаш жоокерлердин кимиси кантип келатканын кылчайбай сезди, карабай көрдү. Ана ат үстүндө келатып үргүлөп кеткен жолборс көзүнө кийле түшкөн калпагын түшүрүп жаздап илип калды. Бозуул болсо жерден тыйын эңчүүдөй ат жалына эңкейе түшүп кайра түзөлдү. Кечээ намыстанып калган барс бүгүн каалгып уктабады. Кез-кез өз жаагын өзү муштап алып, ыйлачуудай кызаңдап, ызырынып камчыны абага жазгалайт. Жаш тегин ээрде түз мадалып, туура олтуруп уктаган куштай маал-маал көзү жумулат. Өзү казыктан бетер түзөлө калат. Агуул гана бир жолу арттап калып аттан түштү. Ал не заарасы кыстап атайы түштүбү, не уйкусуна чыдабай уйкуга жеңдирдиби? Айтор ал бир далайга артта калып жолдошторуна араң жетти. Мейли, деди эр киши. Жол азабы неде?
бу уландар көрсүн, сезсин. Анан айкырган чабышта аттан түшүп калганы не болор? Маталып кул болор ол. Эр киши тигилердин ар бирин көз жаздымда калтырбады, өз баамында. Уа, Айбалтага сап болчу уулдар дейт. Айбалтага сап болгон жоокер журт акысы мойнуна карыз кылбайт. Азыр эр кишинин жанында келаткан уулдар баралына келгенде ар бири эрен жоокер, эрен колбашчы, чечен, ченчи, билги, абоо, бек болууга тийиш. Биздин бир уул жанында жүрсүн деп эр кишиге бир баласын кошкон ата эне баарыдан мурда өз баласына ак жол тилейт. Эптеп алдындагы ашты ичкен аяк бошу тоорду ата эне мал четине отун сууга ыйгарат. Ал эми колбашчыга кошуу, демек ушул уул Айбалтага сап. Ушул уул эр жоокерди колдоп кыйырбагат, ар намыс сактап журт тиреги болоор деп тилейт. Бул доордун өз тушуна жарашкан жарык мектеп. Эр жоокерди, эр колбашчыны ээрчип, андан таалим албаган уул өз заманынын билимсизи, алсызы. Эр кишиге уул кошкон уруу ал уулдан келечекте чоңду күтөт. Тарбиясындагы жоокерлерди чыдамкай, айлалуу, күчтүү кылуу өз милдетин деп, ал азыр уулдарды чоң сыноодон өткөрүп, жол азабын тарттырууда. Жол азабы, көр азабы. Ошо көр азабын 3 жолу баштан өткөргөн уул 4-чү жолу алдынан карпак күрк, ажал кездешсе, андан аман кутулат. Ал тургай ажалдын калканын колунан түшүрө чаап, өзү кан жолду каткыраар. Бу уулдардын кимиси ошол жол азабына чыдайт. Алып салтын улайт, кимиси. Эр киши алдыртан баамдаган сайын тигилердин сыр бербегени буйлаш. Ал биркилерчилеп ат үстүндө каалгыбады. Не ээрден эңкейбеди, үзөңгү теминиши, ээрде отурушу, камчы ташташы тың, эми гана атка минип бастыргандай. Эр киши ага чын дилинде ыраазы. Ал тургай жаш дегенге караганда буйлаштын антип чыйрак келатышын күнүлөдү. Эр гүлчүрдүн ордун басып, жанчарын саптаар өз тукуму жаш деген тиги жолдон кошулган бөтөн уруунун уулу буйлаштай чыдамдуу боло албаганы жаман төлгө. Буйлаш мыкты чыкса, жаш деген андан бекем болсо, бул күчсүздү күчтүү жетектеген заманда эртедир кечтир жолдон кошулган буйлаш эр гүлчүрдүн өз тукумуна каяшай таар. Ал тургай аны басаар, аны кордоор. Эр киши бул жагына өтө сак. Ушулардын бири отко түшүп, бири үчүн бири ажалга барып, алыптардын эзелки асыл салтын бекем сактаар бекен деген сана эми эр кишинин тынчын алды. Так үчүн атасын сойгон азбы? Дүйнө үчүн агасын сойгон азбы? Даңк үчүн эл журтун саткан азбы? О кыраанай, о кыраанай. Сенин тукумуң уядан жегенин чабыттан алады. О адамай, адамай. Сенин тукумуң көргөнүн иштейт. Бир бузук өз айылын таласа, аны көргөн бузук 2 айылды талайт. Киши тукумун андай бузуктардан ада кылуу не колдон келбейби? Ушуну ойлогон эр киши тигил уландардын кимиси кандай экенин эмитеден баамдап тааныгысы келди. Бу эр колдарды кыйнайын. Кыйналганда киши өзүнүн ким экенин таанытат. Ат ут чалып, өздөрү суусун жутканча күймөлдү. Эң бийик чокудан күн кызылы сөнгөндө, ал азыр гана аттанган кишиден бетер жайкала бастырды. Бая аяктабай токтолгон улуу сөздү кайра баштады. Сөз бөлгөнүңдү каргаймын, деди эр киши күрсүлдөп. Азыр айтаарым жөн сөз эмес, оор сөз. Эси жок уул эсине тутуп, башына күч келгенде эстей жүрчү сөз. Бу дейре мен чырпындыдан тутанган от өрт болгонун кеп салдым. Эми ошол эч өчпөчүдөй албырган чоң өрттүн кантип кичирейип, кантип өчүп жок болгонун кеп салам. Аны кайсы күч кандай амал өчүрдү, ошону кеп салам. Сыңар кепти кетирбей эшитиң.
Жуу аяган жаралуу. Бул байыркыдан айтылган баба сөзү. Балким ошондон кийин калдыбы? Аны мен айта албайм. Не айтаар эң асыл тартуу белек жолдоп, жол апа Табгач падышасынын жатындашы Лайфу аруу нөкөр күң кулу менен алтын сарайды кыйып, жол азабын жеп, көп күн, көп түн сапар кезип келип, Ууз Алптын боз үйүнө кирди. Көчмөн журттун жол апасы болду. Ал кезде салт өз заманына жараша эле. Ар замандын өз ырааты бар. Жоодон жеңилип кырылгандан калган кол самсып кайтканы бөрөдөй улуу буңшуп, жер бетин муңга толтуруп, ата сакалын аткып, айкырык салчу. О, жоокер уул өлдүбү? Сакалым жулундубу? Эне өз башын өзү муштап, казанын көмкөрөр. Казаны сынды, кардым ашты. Ай кулунум, кандайсың? Жар чачын жаяр. Кара башыл болдум. Кайгы мени тытты. Ай, шумкарым кайдуштуң. Чоң кичик, уул кыз муң канат. Үй үйдү, айыл айылды чуу каптайт, ит улуйт, уй өкүрөт, жылкы кишенейт. Күн түн от жагылбайт, күн түн казан асылбайт. Киши мүңкүрөйт, эл журт сыктайт. Кол жоо жеңилгенде муңада. Казан толу аш, үй толу ырыс. Ата сакал сылайт, эне казан астырат. Жар чачын тарайт, бала кичине жаасын алып тайга минет. Үйдөн үйгө, айылдан айылга сүйүнчү. Конуш жаңыртат, үйлөр көк конушка, жаңы төргө, суунун боюна конот. Бээ желине ийип кымыз төгүлөт, жер желине ийип таруу көктөйт, сыбызгы сыздайт, чоору боздойт. Жизнай менен Сурнай күү алыша, жылаажын дирилдеп, дыңылдап, добулбас көпүлдөйт. Ат оюну, ат кулагында чимирилген жигит оюну, төө жарыш, жолборс чабыш, аюу күрөш. Колго түшкөн уул, кызды олжолоор күңдүккө, кулдукка ыйгарыш. Дастандын төрөлүшү. Ата сөзү уулга эм, элден. Отко күйбөс, сууга эрибес. Мурас калтырды мурпак. Ол бабаң айткан улуу сөз. Улама сөзү. Бабаларды урматтообу барып турган наадандыктын, адепсиздиктин белгиси. Александр Сергеевич Пушкин. Алптарга жараша алп оюн. Буйлаштын көз алдынан аттары зор, өздөрү зор, жет атчан чаап өтүштү. Бирок алар чын атчандар эмес, кыялымдагы элес болчу. Ошондуктан жети атчан элеси абадан суурулуп чыгышты. Алар үй жеткидей жерге чейин көрүнүп барып, кайрадан жетти. Адегенде аларды чын эле алды жактан чаап өткөн жоокерлер экен деп ойлогон Буйлаш чоочуп айтты. Эраке, жоо! Ой тоону бүркүт көзү менен сак чабыттап келаткан эр киши Буйлаштын жоосун көргөн эмес. Чынында тияк биякта шеттүү атчан жүрсө, аны баарыдан мурда эр киши сезмек. Эчен албан жоортулдарда из чалып, жоонун санын, алардын ашып кеткенин, не ашыкпай жай жүргөнүн. Кол башчысы кандай? Жоортулда да сыккан баамчыл кекси амалдуубу? Не тек эрдикке салган эрдемсиген көйрөң дардаң позбу? Эйликмеби? Тек олжо самаган кар өзгөй ала барман шашмабы деп. Эрди көңүлүңдө сыйлаң, жоону көрбөй баалаң деген баба сөзүн колдонмой деп жоортулда жоону көрбөй туруп эле, алардын өткөөлдөн өткөнүнөн, адырлуу жерде, түздө, ашууда кандай бастырган изинен улам жоонун күчүн, максатын баамдаган эр киши кийин чындыкты иликтегенде өз баамынан анча жаңылбай болжолу төп келчү. Бул көз ачыктык эмес, тек жоокердик баамчылдык. Учурдун окуусу турмуш өзү сабак берип үйрөткөн илими болчу. Ошо турмуш сабагынан каныга таалим алган. Эр киши сак келатты. Буйлаш, эраке, жоо дегенде
Ал мыйығынан күлді. Баса, жол азабын эми сезейін дешіптір. Тоқтың барың, дағы ерте, дағы бол елек. Түп каталардың тирүү арбақтарын көзіңөргө 3 кайра көрсөтөм. Ошондо eerде уктап баратып, капыстан жоо чыкса, жазбай, сайгыдай болоорсуң. Ар бириң эч эчтемени сезбегендей эр киши шыдыр кете берди. Буйлаш андан алыс эмес, ат мойнунча артта келаткан. Анын айтканын уккудай эле болчу. Ошентсе да анын жоо дегенин эр киши капарга албай шыдыр кете бергени Буйлашты уялтты. Эчтемеден эчтеме жокту көзүнө кандайдыр бир атчамдар көрүнө калганга коркуп кеткен кишиче жоо деп чоочуп айтышы эми өзүнө осол сезилди. Деги булар уктубу дегенсип жолдошторуна элтеңдей карады. Не жаш деген, не жолборс, не башкалары Буйлаштын жоо дегенин угушпаган сыяктуу. Угушса дагы капарга алышпадыбы? Алар тек жоортулдагы жоокерлердей eerде отуруштары бекем, тың, уйкулары умаштай ачылып, колу үзөңгүлөрдү тыккан теминип, eerде казыктай сол кетишпейт. Аттың кайдагы элес көрүнө калды эле деп, эми Буйлаш өзүнөн өзү кейиди. Чоң күрөгүн тизгин кактырбай, камчы салдырбай бөртө желди. Эр киши үнүн көтөрө салып, баянын улады. Капсалаң чабыш болбой, катуу багыт жут келбей. Чоң кичикти урумдай уруп, улуу тумо каптабай, эл журт өсүп өнгөндө, эмдигиче жер жүзүнө киши тукуму сыяр беле? Ашып ташыган казандын эрденинен тамак аш төгүлөр. Ашып ташыган кезинде хан, бек, кара өзгөй тартаар, кара будун бүлүнөр. Көп жашап уузган шумкар болду. Көп жашап жол апабыз ушту. Журт кыйырын күзөткөн алып кеткенде өз жоолашар. Душман көк ташка кылыч жанаар. Ал кан самаар. Ол жалгысы келер. Ууз алып учту. Тапкач кайра жоолашты. Ал койнуна каткан жылаанды кончунан чыгарды. Жанчар бою кар түшүп, эр аты кар кайсап, теске эмес күнгөйдүн жылкы тукуму кар тебе албады. Жазгы тукум кар кайра калыңдады. Эрип эрибей ой тоонун калың кары ыңкыды. Жылаңаш жут коро койду кырды. Согум эти ада, кырсыктын жалы шимилди. Ирик туштактын куйругу шимилди. Бодомал жер томпойтту. Кой жылкыдан бычакка илинери калбай, жут тажаал көптүлүктү урумдай орду бейм. Бөрү этектеди, жоо жакалады. Жылуудан суугу, катуу дүйнө ачуу бүрк тоожулдар. Биздин эр журттун чамгарагы түштү, казаны көмкөрүлдү. Жут бир келип ада болбоду. Ар 2 жылда, ар 6 жылда, ар 3 жылда журттун муз туягы ушул улуу тоолорду тээп турду. Чабыш бир болуп ада болбоду. Жоокердин жаак эти шимилген сайын каршылашкан жоо күздүн күнкү куюндай күттүрбөдү. Күздөгүсү күздө ат терин кургаттырбай каптады. Тажаалданды. Бала ат үстүндө төрөлүп, ат үстүндө чоңойду. Кыз ат үстүндө шөкүлөсүн алдырып, көшөгөсүн ашты. Кары картаң ат үстүндө төшөк тартып, көргө коюлду. Жоокер ат үстүндө чырымуктап, ат жалында суусун жутту. Биздин журттун көргөн күнү, кечирген тиричилиги жоортул чабыш. Чоң чабуулда жоокерлерди чабышка узатып тургансып, эр киши колун алга карай көтөрдү. Кайыш бүлдүргүсү билекейлинген ыргыйсап булдурсун салбырады. Камчынын музоо тиш өрүмдөрү күндүн чагылышына жалтырай калды эле. Ал келте куйрук жоон жылаандай дирилдеди. Эр кишинин көздөрү оттонуп, сейрегирээк муруттары типтик, кара сур иреңи сурданып, жар кабагы түйүлүп, каштары түктүйдү. Зор тартып жаш жоокерлердин көз алдында өсө түштү. Азыр чабуулга ат коюучудай
белсенген түрдө айкырып айтты: «Вай аттегинин ай, тетигил жер майыштырган калың жуунун каптаарын билген бабам азыр алдан тайып канатсыз калды Жутта аттар калды, атсыз жоокер, канатсыз куш да». Азыр эр кишинин көзүнө байыркы бир болуп өткөн чоң чабуул элестеди. Кырдан эр башы тоголонгон, каны булактаган кыргын чабыш бабадан атага, атадан балага жомок болуп калган. Жоокер минер атарык, жоокер кармаар айбалта кетилип, журт мөгдөп турганда, анын ишенген алпы акылманы аттан ажырады, күчтөн тайыды, акылдан мокоду. Ал баягы теңир өзү күч берип, теңир өзү жалгап, ак жолборс колдогон ууз алптын небереси Түмөн болучу. Түмөндүн тушунда жоо күч алды. Алар дембедем кыйырды бүгүп чабуул салды. Калың жут кандуу кыргын кезекме кезек алмашты. Акыры алдан күчтөн тайыган көчмөн журттун башына кара казан көмкөрүлдү. Кайран элди асман өзү каардады. Күкүк чакырчу теке какшыкта тизеден кар жатты. Ак калпак кийип, тай туйлатып, балдар ойноочу чакта тай эмес жоокер минер атарык, эне май томуруп, келин курут кайнатаар чакта, журт ач, ата эне күлүп отурар чакта уул кызды кызыл тумоо каптады. Чечекке чектирбеген чымчыктарымды, кызыл тумоодо кырып алдым деген сөз калды. Ошондой катуу багыт, капсалаң кандуу кыргын болгондо жер бетин көрүнбөгөн кырсык каптаар. Киши уулу тарамыш болуп калыр. Көздөн жаш тамбайды, от жакпай, ол кар калап жылынаар. Наар татпай, жел ууртап тоюнаар. О киши уулу, каарына алаарда ол ошентип күчтүү болуп кетеди. Ошентип от жакпай, кар калап жылынып, наар татпай, желге тоюнуп калган тажаал колду бабам түмөн жоого баштады. Көбүнүн мингени чобур эди. Андан көбү жөө эди. Амал көй табгаштын 30 түмөн колу караңгыда сойлоп келген жылаандай ийрилди. Тигил тоо менен бул тоону курчоо калды. Желе баскан чоң күрөңдүн тизгинин кекчейте тартып, эр киши токтой калды. Ошол эбакы чабыш эми көз алдында болуп жаткансып, шадылуу күрөктөй алаканды маңдайына сирепчилей калды. Ва, арбагы улуу уул түмөн. Ва, да атасындай алп, атасындай айкөл, тайбас шерекен Эриндери бүлкүлдөп, күңгүрөнүп, алыстан көз айырбай турду эр киши. Түгөнгөнүн билгизбей түтөп кирди чабышка. Бале, 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 тапгаштын темир тийген колуна тозоктон чыккан тукум жылаңач чабышты не дейин? Пуркурап ыйлап жиберчүдөй эр киши терең күрсүндү. Чоң күрөңдү шарт теминде зампылдата жөнөдү. Не жаш деген, не барс, буйлаш, не агуул, боз уулдар батынып эр кишиден анан эмне болду дешип сурай алышкан жок. Далайга тизген жыйылбады. Далайга үн чыгарбады. Эки жагымды көрөйүн деген кишиче тек ат жалына көз түшүрдү. Сакалы жашка жуулду. Алп ыйын ыйлап, ат жалына жаш тамды. Кайышпас эракенин ичинен боздогонун тигилер арт жакта келатып сезишти. Баатыр кейип, баатыр сыздап ыйлаганда, али уурттан боз түгү түшелек боз баш уландар чыйралмак беле. Алар дагы нөшөрдө калган жолоочудай шөмтүрөштү. Бир кезде ызага ууккан барс жиндене түшкөнсүдү. Өзүн өзү башка муштагылап, айкырып, атын такымга басып алды дагы, качырып келип эр кишини чылбырлады. Токтоң эраке. Алыстан чыккан жаңырыкты араң уккан кереңден бетер эр киши барстын айкырганын араң укту. Себеби ал эбакы болуп өткөн чоң чабуулда жүргөн болчу.
бүт өмүрү дили менен кыялга баткан эр киши азыр ошол байыркы бир болгон чоң чабуулду көз алдына келтирип, ошол чоң чабуулга өзү кошо аралашып кеткен. Токтоң, Ираке. Ия, деди эр киши өзүн тартып. Менден эмнени сурайсыңар? Чоң чабуул эмне болду, деди Барс. Түмөн акен айттың. Кол эмне болду дешти жаш деген менен Буйлаш. Деди эр киши алдан эмени эстеп жаткансып. Анан камчыны айланага жаңсады. Чоң чабуул не болгонун, кол не болгонун, ано ой тоо жер суудан сурап алың. Жаш жоокерлер теребелге делдей карашты. Эр киши эсине келип чорт айтты. Көрүңдөр, жер суу азыр да боздоптур. Ано калың мүрзө, калың таш, кырылган кол, баары таш болуп силейген. Кышта өлгөндөр жазда араң көмүлгөн. Жазда өлгөндөрдү ач жылаңач тирүүлөр эптеп көмгөн. Адам уулу. Үстү ачык көк, боору күрөң жерде. Күн көргөнү бул жакта катуу чабуул, катуу кыргын ошондо болгондур. Таш кучактап эр өлдү, эр кучактап жар өлдү. Эне эмчеги оозунда чүрпө өлдү анда. Несин сурайсыңар, уулдар? Жерин жердеп, малын төлдөткөн момун журт тоо чукулап таштан темир сууруп, алтын күмүш сурап алды. Бийкечке шөкүлө кийгизди, жубайга чачпак такты. Биздин журт түйшүкчүленди. Момун эле, ат үстүндө чоңойгон сергек эле, жоого моюн бербеген кайратман эле. Амалдан, алдоодон алыс, түз сүйлөп түз көргөн. Карды ачса эмнеден ачканын билбеген, карды тойсо эмнеден тойгонун элесе албай өскөн. Ырас чабышта ар бири айбалта болуп жоого чабылчу. Тизген колунда өзү ат үстүндө жүргөндө, улуу сепил менен улуу тоо ортосунда куюн болуп сапырылды. Чабышта жоо аяган, өзү жаралуу. Жумшактан гүлүн сапырды, катуудан казанын кыйратты. Жоонун. Ол да албады. Теңир да каарданды. Алаамат чоң кырсыкты баш көйдү. Акырында ошондогу чоң чабуулга биздин кол жылаңач аттанды. Аны жылаңач кол кыргын тапты, ташка айланды. Олордун тирүү арбагы жылаңач көлөкө болуп жер кезип калды. Кыз уландын кырчын өмүрү сай-сайларда жаш кайың болуп өстү. Ата эненин көз жашы өзөндө булак болуп акты. Ой түздө дөмпөйткөн таш мулу, таш күмбөз, таш дөбө. Олордун алды толгон жылаңач жоокер, жылаңач ач киши, көмүлгөн ата бабаң, эр киши тамшанып шилекей жуткуча унчукпай калды. Ат арытып келаткан жаш жоокерлер кеп сөз айтпастан салбырап турушту. Адыр түздөрдө корумдалган таштардын, дөмпөйгөн дөбөлөрдүн эмнеликтен пайда болгонун булар эми туюнду. Ушул калың мүрзө, ушул корум таштар, дөбөлөр жанданып келаткандай. Таш күмбөздөрдүн астынан жылаңач арбактар жабалактап чыга калгандай, булар сестенди, коркту. Буу бир чети, деди эр киши үнү муңканып чыгып. Буу бир чети, өр жагы Бай көлүнөн бери, тиги күркүрөгөн Кем өзөнү, тигил алтын тоонун адыр түзү, күн чыгаар жакта ошол табгаштын сары жазыгына чейин, бу дүйнөнүн ой тоосуна ошондо жылаңач жоокер аттанды, жылаңач өлүм себилди. Таш корум, таш дөбө, таш элес, таш баба, баары ошол чоң чабуулда сапар тарткан баба. Бабаң жан талашып өлбөдү. Бабаң жер суу коргоп кырылды. Онун алдында аты, үстүндө тону болсо, өзү кырылбас эле. Жайыла жүргөн, жеңе жүргөн жоосун тулаңдай жапыраар эле. Чалчыктай тепсээр эле. Жаанда майышкан жаш кырчындай жаш жоокерлер мөгдөп салбырашты. Алар тизгин какпады, аттар бир калыпта желип басты. Ээрде олтурган адамдын ой максатын сезгендей, жаны бар жоокер минген аттар да адамдын кыймылынан,
Анын үнүнөн салмагын оюн билгендей. Тек болуптур байкуш киши, сен эркинче кыялдан, муңкан, эркинче божура, ыйла, үшкүр. Мен сени ушинтип алга карай алып кете берейин дегендей бир калыпта желип, анда-санда кулак силкип, чымынды чоочтуп, анда-санда бір бышкырынып коюп, жоокер жүгүн көтөрүп, аттар бир калыпта топ-топ, бүлүк-бүлүк желип басууда. Эр киши жанагыдай кейип муңканбады. Томогосун алган бүркүт чабытка темине карагандай эми жагалданып, өзүнчө күйүүгө салып көп-көп айтты. Бабаңардын жомогу дал ушундай болуучу, муну айтпай койсок болобу? Анын кексе, кектүү карашында эми тайманбас кайрат бар. Ал күпүлдөгөн сайын чоң күрөң селтең этет. Кулактарын кайшылаштыра, жоодур чоң көздөрүнүн агы көрүнө калат. Үстү тиретип, туягы жерге бек согулат. Эмне? Жоо келдиби? Сызгырлайынбы? Суудан сүзүп, кырдан ашайынбы дегендей жаныбар ираты, жоокер аты чоң күрөң элтеңдеп, башты чулгуда тизгин чойдура таскагын чыгарды. Эр киши күпүлдөдү. Карындары дардайып, ат өлүгү жаткан жер, кайран колу шалдайып, эр өлүгү жаткан жер. Чачпак шуру чачылып, жар өлүгү жаткан жер. Ууз эти жалаңач, бала өлүгү жаткан жер. Узун чачы чубалып, нурдуу жүзү кубарып, кыз өлүгү жаткан жер. Кардай чачы агарып, кар өлүгү жаткан жер. Кара таш жошу боелуп, кан булактап аккан жер. Ыйык асман алыйлап, жаныбар чурулдап, боору күрөң калың жер. Боорун чулгуй өрт каптап, боздоп муңга баткан дейм, деп айтылган улуу сөздү эшиткениң кулакка куй, көңүлгө түй. Ата наркын улап киши болом дегениң, ушундан кийин мени ээрчиң. Жок, атта жүрбөс порпоңуң, жоого чаппас коркогуң. Эрте жарыкта ушул жерден кайтың. Мен Иракени ээрчибедим, марымына арзыбадым, корктум дең. Чынын айткан киши ак, корктум дең өз журтуңа. Башка айтканың өтүрүкчү болосуң. Өтүрүктүн бети кара, ол сапарда, кандуу чабышта жеке өз жанын сактайм деп жүрүп, эшине зыян келтирер, элине зыян келтирер, элдин төрүнө түкүрөр. Баба сөзүн ол эшитпес, эшитсе кеп жукпас. Эр киши бирде кебин жомоктотот, бирде күпүлдөп дуулбастын согулушун, эр атынын чуркашын, сурнайдын бапылдашын эске салып обондотот. Баягыда эр атасы Гүлчурдун мүрзөсүнөн топурак жалаткандан бери ушул Иракенин марымын алып жолун жолдойм деген жаш деген азыр аны жаңы көргөндөй ага таңданды. Анын азыр эмне болуп келатканын сезе албай, Ираке жол каргышын албасын, Ираке жинденбесин деп чоочулады. Ираке жинденген киши эмес, анын айткан улуу сөз сабагы уландарга күч, дем, эс бергендей. Бул күч Иракемдин бизге берген марымы, улуу сөздүн күчү, деди жаш тегин. Эч бири Иракенин оюн, кебин бөлгөн жок. Коркогуң кеткин, коркпосуң жүрүң. Борпоңуң кеткин, чымырың жүрүң, деди эр киши. Коркокко кырга чыккан жалгыз аяк тал жоо болуп көрүнөр. Борпоңго айырмаштай кыр ат ашкыс даван болоор. Дал ошондо коркок менен борпоңдун акыл эсин арам жеңеди. Арам киши өз башынын сагын самайды. Бири азгыргыч, бири жазгыргыч болор. Колду иритер. Арам киши өзүнө ага издээр. Будуң үстү чаң уюсун, өз башым таза калсын дээр. Эр жоокерди жер жутсун, атын минип калайын дээр. Билги кан өлсө өлсүн, мен үңкүргө жашынайын дээр. О, коркоктор, кокойдечү эди. Будуңга, букарага бүлүк түшүрүп. Бут бараш жолун көрчү эди.
О борпоңдор бошко желчеди. Жоо мергени жолукса бута болуп берчеди. Ызасы түйүлө түшкөн барс бакырып ыйлап жиберди. Мени коркок дебең, Ираке, коркок десең сынаң, сындан өткөрүң. Чын марычым, бизди бирден сынаң, эргиши ага кыл чайган да жок. Эссиз. Мени сени сынаганым качан? Сени сынабасам, баарыңды 5 күн, 5 түндөн бери уктатпай кое бербедим. Бабамдын арбагын көрөрсүң. Кардында тамагы, үстүндө тону жок калгыча чабышкан эр кишилердин жылаңач басып жүргөнүн көрөрсүң. Олар амал көй жоону канча кыйратты, өздөрү да кыйрады. Олар ошончо көп кырылды дейсиң, өлгөндүн сөөгүн жабаарга топурак жетпеди. Моло кураарга таш жетпеди. Олар эрдик көрсөттү, ыйык өлүм тапты. Ол эрлерди көк аяды, баарын жылаңач арбак этти. Олар таш сыяктуу болуп калды. О, арбак, кайдан таш болсун? Алар коркокко таш болуп көрүнөт. Коркпос эрди чылбырдан чулуулуп жоого баштаар. Жолоочуга жол көрсөтүп турал. Арбак болгон эр баба. Ано эңилчек баскан чоң молот таш жарылып, жылаңач бабам сурданып чыкты. Баса ол биздин момун тукумду ушунча кырган, асылын талап, ак жүздүү кыздарын күң, эр уулдарын кул эткен жоого ачылуу, боорукер эр таштай катуу болду. Ол эр баба жоо алдында күчүн кетирди. Жоо аяган жаралуу да. Хе, деди жоо. Бу журт бүттү. Бээ байлап, ордо тиккен конушуна бөрү уңшуйт. Күлүк сугарган тунук булагы эми чалчык. Алтын тоосунун алтыны эми бизге калды. Эгиндигине биз эгин эгебиз. Хе, желдей сызган алыптарынын канаты чабылды. Өзү бүттү. Аны биздин колдун жанчары жанчып бүтпөй деди. Бу жоортулчуларды жумшак сөзүм азгырды, жумшак жибегим кызыктырды. Бу журттун алпы, эрен баатыры көп болчу. Онун кийген эр кийимин жебе тешпеседи. Ону биздин жумшак сөз тешти. Ону биздин күндөй аруу кызыбыздын сүзүлгөн көзү тешти. Хе, эми булар тыйпыл, эми булар ат ойнотпойт. Эр баштары кагыраган куу сөөк. Ха-ха-ха, кыргындан калган назик кызы биздин кулдун күңү. Аттан ажыраган эр уулу биздин күңдүн кулу. Ха-ха-ха, бизди ушинтип жаман кордоду. Эр киши кайрадан күчөдү. Айтың, чын уул болгонуң. Кордолобузбу? Айтың билгениң. Ва, жоо ошол ак пейил тукумду тыйпыл куруттук деп 3 ай бою той тойлогон. Алтын чамгаракты тээп сындырышты анда. Доңуз кыгын жандырган отко жакты анда. Жебе жетпес аргымак күлүктөрдү уяйдаган уйчуга мингизди анда. Күндөй аруу кыздарды кирилдеген кары кулуна берди анда. Ойдон жыпар киндик, жейриң, качырбас тайгандарды кутурган итке талатты анда. О, бийиктен жырткыч алган кыраанды кызыл түлөк кылып корозго тепкилетти анда. Ва, андагыны мен айтпайын, силер эшитпең. Жадаса ыйык жердин топурагын гүл кылып жиберсек деп колунан келбей калды. Таш баба жоого баш бербеди. Тыйпыл болду деген будуң урпагы ар 40 жылда, ар 80 жылда, ар 100 жылда ташты жарып чыкты. Туюктан соккон бороондой жоо демин суутуп келатыр. Түгөнгөн сайын түтөп келатыр. Кырылган сайын кызып келатыр. Өлгөн сайын өөрчүп келатыр. О, эрендер. Эр киши күпүлдө обонго салып, дал өзү көрүп, өзү аралашып келаткан окуяны айткансыды. Эр кийимин, анын жоо жарагын, анын кебете кешпирин бирден санап көз алдыга сүрөтүн тартты. Калың колдун дүбүртү чыкты. Аттардын бышкырыгы, адамдын кыйкырыгы угулгансыды. Туяк соккон таш чертилип, даңкан учкансыды. Куюшкан сууру да шартылдап,
үзөңгү кагышкансыды. Сурнай, жезнай бапылдап, сыбызгып, доолбас согулгансыды. Тоо көчкөндөй дүңгүрөдү, суу ташыгандай шарылдады. Өзөндөн кызыл тазыл көч чубагансыды. Ой тоо силкинип, жанданып күңгүрөнүп кетти. Эр кишинин баяны күнү түнү чырмуктабай келаткан жаш жоокерлердин көздөрүнө ушундай шаңды, жандуу элести көрсөттү. Жаш тегин да, барс да, жолборс да, бозуул да, буйлаш да, агуул да деле бардыгы азыр көзү көргөндөргө ишеништи. Ыйык жер сууну сактап, жан аябай салышып, эр жандары тирүү арбакка айланган эр бабаларыбыз азыр ташты жарып чыгышты деп ишеништи. Көзгө көрүнгөн элеске чын сыйынышты. Эр баба бизди жылуулоду деп ишеништи. Эр жүрөгүн титиреткен улуу сөзүн улады эр киши. Каңгайдын кара тоосунан каз айланбас суусунун кара ташы жарылып, жарк-журк этип от чыкты. Оттон киши унчукту. Ок өтпөс тонду кийиң деп, ок өтпөс тулпар миниң деп, кыйырды каптап жоо келди, кыйкырык салып жүрүң деп. Коркогуң алып кой багып, коркпосуң жанчар илиң деп. Борпоңуң калып уй багып, болумдууң жоого тийиң деп. Кагылайын кулундар, тигинде кыйкырып бабаң турбайбы? Кыйырга келген душманга кыргыйдай тийип сүрүң деп. Күлүстөндөй күлүңдөп, күлерен жоого жүрүң деп. Тегине алдыда көк борчук минген эр бабаң күркүрөп жолду баштады. Ак чопкут тоону жаркытып, ак борчук аты алкынат. Алды жакта эр бабаң агын суудай шаркырап, алдыга жолду баштады. Буурул жер дүңгүрөп кетти. Жылкычы, төөчү, уйчу койчу чаап жетишти. Кулак байлап суу жыккан сугатчы, урокчуга дейре самсып ээрчип алышты. Бир кездери тээ калың токой жышынан көмүр жүктөгөн темирчилер кошулду. Бир кезекте тек сейилде бастырган жуун топ аксакал карылар кошулду. Булар кыйыр жактан жер кезип эрөөлдөн келаткан жуун топ жоокер кездешти. Алар адегенде иштин жайын жакшы туюна албай, ат коюшчудай жоо жарактарын оңтой кармашты эле. Анан өз эл, өз журттун кишилерин тааный салышты окшойт. Тек аттарын дыр-бердирди. Шамдай болушуп, жандай салышты. Баба баянына булар дагы эрип, булар да уюп ээрчий беришти. Бир кезде кызыл тазыл көч кошулду. Алар шаан шөкөт менен кыз узатып, бири келин алып келаткандар экен. Журт тукумун улаган, ыйык жөрөлгө баштаган байбиче алдыда. Берекелүү келаткан кудалар экен. Булар да эр баянын укканда ак жолдуу келин кирди. Ушундай ыйык адамдай кишилерге сапардаш болдук дешти. Ичтеринен кымыңдап кубанып, алар да эр баянын дит коюп угушту. Бир кезде айкырып кыйкырган бейбаштар көрүндү. Бири баш бербес букага миниптир, бири жайдак айгырга миниптир, бири башын кызыл бөз менен бууп, көк талга көйнөгүн байлап, асаба кылып булгалайт. Атка учкашкан экөө аттын эки капталына ооп түшүп каткырышат. Саанга уй, аксак байталга мингендери жылаңач, тек баштарына үкү таккан калпак. Өздөрүнчө ызычуу, ыз-быз, бөрүчө уңшуу, арыстанча күркүрөп, айууча айкырып, жапайы чаңырыш. Алар өздөрүнүн жапайы уу-чуусуна батып, башка дүнүйө менен эч иштери жок, тек жин ургандай уулдашып чуулдашты. Жин ургандай топурап, үймөлөктөшүп, ажылдашты. Ортолорунда алдан эмени талашкан сыяктуу. Ол бейбаштар кадимки суу бөгөй калган ыпыр-сыпыр сыяктанып жолду бөгөй калышты. Дал ошол тынымда асман жаргыдай айкырык чыкты. Вай, жин шайтан, кайт жолдон! Айкырган шымаланган барс болчу. Ал эки үзөңгүнү тең тээп, ээрде тура калып, тигил чуулдакты сабап жиберди. Камчынын уусу өткөндөр тең жарылып чачырай качты. Чуу тып басылды. Бооруна бөрүнүн
жонуна жолборстун чылгый терилерин жамынган кара дөө, ортодо шаа мүйөз көк буканын үстүндө өбөктөп, башка окшош тоголук нерсени камырабай кемире берди. Эң шумдуктуу жырткычка окшоп көрүндү. Ал барска атырыл чуудай ыркырады. Бирок ачуу ызага ууккан барс андан сестенбеди. Качырып келип, тигини жон талаштыра чапты. Чык жолдон ит. Сен тери жаманган калп жолборс болсоң, мен чын жолборс барсмын, кишимин. Жолду бошот, эр акеңе сыйын. Тигил тоотподу. Камчыга уукмак тургай, деле эчтеме болбогонсуп, жолборсторчо күрүкүрөдү. Ал башты кемире берди, барс долуланды. Каш жолдон жырткыч, кач. Эр киши солкулдап күлдү. Чын эрдиктин күлкүсү, кубанычтын күлкүсү. Ва, уулдарым, 7 күн 7 түн уктатпай, эр бабанын тирүү арбактарын көрсөттүмбү көзүңөргө? Киши башын кемирген жырткычты да көрдүңөр го? Эми өрт каптаса, отко түшүп бересиңер. Суу ташыса, селди бөгөп бересиңер. Баба арбагы силерди эми тар жолдо колдойду. Силер эми тайбассыңар. Көзүңө жырткыч көрүнсө, жырткычты сабаң. Ажыдаар көрүнсө, ажыдаарды сабаң. Эр киши каткырды. Ва, сабаң, сабаң. Мен силерди ушинтсин деп 7 күн 7 түн уктатпадым, тындырбадым. Жиндениң, эми ар бириң. Жинденмейин алып кылычы курчулурбу? Жиндениң уул. Жоокер болучу уулду ийлеп жетилтип, аны эрдикке бышыктыруунун эң татаал сабагы да ушул. Эр киши марымчы баштаган уландар көргөн машакат. Дал ушул узак жолдогу мына бу ээлигип эрдемсинген уулдардын баштан өткөргөнү, эрдиктин бышыктыруусу. Чынында буларды эч кандай киши, эч кандай жин, эч кандай жырткыч курчабады. Тек элес көрүндү. Уулдар аны элес деп билбеди. Чын жоо, чын жин деп ишеништи. Эр киши ак тилегине жеткен алптай кубанды. Жанына ээрчиткен уландар ак ишти сатпас, коркунучтан тайманбас, чын баатыр болооруна ишенди. Өз тилегине жеткенине кубанды. Ва, булар чындап жинденип кетишпесин, жууштайын, ак жолго баштайын деди эр киши. Анан ал чоң күрөңдү такымга басты, айкырды. Ва, эр чоролор, токтоң, токтоң. Жоо кырылып, качып берди силерден. Токтоң, таш жарыгынан чыккан жырткычтар өлүштү. Токтоң, уландар жоошуй түштү. Эр киши дагы бир аз жоош айтты. Сабыр этиңдер, эр чоролор. Силердин күчкө даар эч жоо жок. Силерди мунан соң киши пишери жылоолор, көк теңири сактаар. Баятан уюлгуган кара булут калыңдады. Адегенде ири-ири жаан тамчысы тып-тып жоо кийимин сабалап, анан бат эле калбырдан төгүлгөндөй нөшөр төктү. Аттар да, кишилер да бат эле шөмтүрөп суу болуп кетишти. Барс, жаш тегин, буйлаш, жолборс, агуул, бозуул башкалары дагы эстерине келишти. Баятан көздөрүнө уйку конгон уландар ат үстүндө араң келатышты. Эр киши тек бажылдап кубанып айтты. Жаан суу кылса, күн сууну кургатаар, жүрө бериңдер. Коңур булут тоо башын чулгап алган асмандын түбү тешилгендей нөшөөрлөп жаан сабап жатат. Аттар бир калыпта жумшак желет, шөмтүрөк. Жер дүйнөдө жаандан корголобогон эч бир жандуу жок сыяктуу. Ээрде каалгып уктай бериңдер, деди эми эр киши уландарга. Жоо жок, кыйыр тынч, ат өзү желип жортуп кете берер. Жумшак гана желип жорткон ат үстү мамык тартты. Уулдар ээрде жыргап мемиреп укташты. Уа уулдар, уктаң эме, уктаң. Ончо болбосо чындап жинденээр элеңер, деди эр киши өзүнчө. Сиздер Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу академик Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба романынын 1 бөлүмүн уктуңуздар.
Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда. Окуган Кипариса Сурахманова.